Assalomu alaykum, beklesinlikte başlayız. Алло, алло. Так. Hazır biz Starship Iframe'e geldik. Bu jaqdan beklesinlikte başlayız. Analiz üstüne Bu jaqdan bizge en gerekli nesler ближайший zonadagı fraktalдарды belgilеп алабыз. Үстүнгү жана ылдыйкы. Бул жерден байкай турган болсок, рынок неэффективный зонадан реакция берип жатат. Азыр 1 айлык таймфреймде вот. Бул жерде неэффективный зона бар экен. Так. Пока буну өчүрүп турабыз. Үстүңкү рынокто максимальный басында дагы неэффективный зонаны көрсөк болот. 1 айлык таймфреймден. Так, дагы эмне бар бул жерде? Бул жерде карай турган болсок, рынокто CRT бар экен. Вот CRT-ни биз кызыл менен белгилейбиз. Жана үстүңкү CRT-нин басы ликвидный зона. Так. CRT. Вот. Так, 1 айлык таймфреймде дагы эмне бар? Неделяга келебиз. Неделяны карайбыз. Ближайший фрактал белгилеп алабыз. Неделядан да керектүү өзүбүзгө. Вот, ближайший фрактал неделяныкы. Үстүнкү фракталы. Ылдыйда бизде бар экен бул фрактал. Так, уже снять болуптур. Ылдыйда гэп бар экен бизде еще. ФПГнын ылдыйкы зонасында. Бул жакты байкай турган болсок, мисалы үчүн тренд келген сайын, вот слабый болуп келип жатат үстүндө. Почти неэффективность жокту ушуч. Вот посредний неэффективность. Эко чыгыптыр, бирок аны полностью экинчисин закреп болуп, анан реакция болгондо ылдыйгачы. Так, бул жактан дагы негизи азыр буга чейинки трендте карай турган болсок, лестница болуп чыгып атат, өйдөгө. И потом резкий оскок ылдыйга түшүп атат. Так, рынок бул жерден неделянын үстүнкү фракталын пока пробить этер экен, ближайший зонансын. Бирок неделянын эмесин Х. Так. Неделянын максимальный басын уже снять кылган. Дагы бияктан көңүл буруп карай турган нерсе дневной таймфрейм боюнча CRT-ни көрсөк болот. Вот, үстүнкү база CRT, вот ылдыйкы зонага чейин. Дневной таймфреймден ылдыйкы внимание базы снять алган бул жерден ПДЛ. H4ге келебиз. Бул жактан уже анализди баштайбыз. Так, H4де үстүнкү неэффективный зона бар экен. ФПГ зона.
Менин оюмча азыр тренд бул жактан ылдыйкы минимальный баага келип бериш керек. Менимче 12 бит найсы ушул жакта. Так, азыр биз эмне кылабыз? Дискаунт зонаны чейип коелу бул жерден. Вот дискаунт зона неэффективный зонада экен как раз. Ошол зона биздики интересный зона разработка. Так. Ашетинге келебиз. Ашетинден уже биз дневной уровеньдерди чийип койсок болот. Сессияны киргизебиз. Так, бизде бул жерде объем бар экен. Вот. Ылдыйкы зонасында жана үстүнкү зонасында да биздики объем бар экен. Значит, бул эки зонаны покко белгилеп алабыз. Так. Неделяны бир белгилеп коелу эми. Вторник, среда, четверг, пятница и понедельник. Вот, могул жерде экен неделяныкы. Все, неделяныкын таптык. Так, буга чейинки неделяны да белгилеп коеюн. Bunun zonасы да шыкты экен. Все. Бизге полный информация бар пока что рынокта. Так, биздики Viva портон куба 2 жашылда алат экенбиз ошондо. Жактан настройкасы кичине башкача экен да. Вот. Viva даяр. Viva даяр. Так, ал эмесин алып салайын. Түшүнүп, эмне болот бул? Бибап мыякта экен, бир жумалыкта. Все, ушуну колдонолу.
бир жумалык вивап ушул жерде экен, а бир күндүкү үстүндө экен. Давайте. Так. Средний сказащий ылдыйкы бада экен, пока так средний сказащийге башка свет берип коеюн. Так, более яркий свет бериш керек, чтобы көрүнүп туруш үчүнчү бизгечи. Жоголбой калат, көк. Көк нормально. Вот нормально свет идеал экен. Ичине толщина берип койсоң да. Вот. Толщина берип туруп, серый. Свет нормально экен. Так. Давайте виваптын экинчисин ала бере салайынчы, бир жумалык менен. Мейли кала берсин. Так, эми лондонский сессия ачылды, эми торговляны баштайбыз. Биз ошондо азыр 11 мүнөттө дайынданып турбуз анализге. Так, эми уровень даяр, CRT зона даяр, ФВГ бар. Болду, кеттик. Так, азыр H1'de карай турган болсок, рынок ылдыйкы ликвидностьсине чагылып, коррекцияланганы көрсөк болот бул жерден. Вот этиге. Значит, мен где-то ушул зоналардан разворот изейм продажага. Дискаунт зонага келгенде, бирок ага чейин азыр көрөлү. Кандай отработка берет рынок. Пока негизи покупка көрүнүп жатат в данный момент. Неэффективность вот бул жерден ликвидностьне чогулган ылдыйкы зонадан үстүнкү зонага закреп. Так, бул жерде ФВЛ бар экен. Покупкага кеткен ФВЛ экен да булчу. Эгерде вот мынакей азыр мындай коеюн. Ушул ылдыйкы дискаунт зонага келип берсе, лимит кылып коеюн покупкага. Соотношение прибыль 1/1. Биз азыр дальнейшем рынокты продажа кырып атканга байланыштуу покупкага соотношение прибыль 1/1 кылсам болот. Так, эмне калды бул? Ордер. Маркет нейм. Что-то отура эмес болуп атпайбы? Ылдыйкы стоп лосс анан. Түшүндүм ага. Мен лимитка менен киришим керек да. Эмне болуп окум? Вот эми туура болду. Эми түшүндүрүп берейин, эмне үчүн покупкага кирген адам. Бул жерде биздики эффективный зона бар рынокто. Покупкага Азиянын ылдыйкы ПТЛНСине чагылды. Бул жакта ФВЛ жана ошондой эле слон тренди бар. Бул жактан бир модель көрүнүп жатат покупкага. Рынок азыр үстүнкү неэффективностька чейин келиши мүмкүн. Ошо үстүнкү неэффективностька келиш үчүн ушул подтверждение менен рынок толук түрдө покупкага кетиши мүмкүн. Так, соотношение прибыль 1/2 кылып турганбыз. Биздики үстүнкү зонада окуп аткан рынок, ошол үчүн пока 1/1 эле иштеп туралы бул жактан. Көрөлү кандай отработка берет. Так, рынок биздин лимитканы алды жаңы эле. Пока биз бул жерден стоп-лосс кармадык рынокто. Модель отработка берген жок. Значит, bunun баарын биз ударт этебиз азыр. Үстүнкү снятиядан рынок
продажа кетти. Биз азыр уже модельди продажа карап баштайбыз. Так, американский сессия агрессивно разработал этого сира, и потом коррекция көрсөк болот. Так, американский сессия бул жерден эмне алып жатат? Бул жакта биздеки данный момент неэффективный зона бар. Неэффективный зонадан реакция жүрүп жатат рынок ылдыйга. Жана ошондой эле бул жерден үстүнкү фракталын снять чагылды. Ближайший фракталды снять чагылды. Эки фракталды снимать эткенде рынокто реакция болуп жатат ылдыйгачы. Так, жана ошондой эле эффективный зонадан разворот. Значит, бул жакта продажага объем бар биздики. Стоп-лоссты ближайший хай коебуз. Тек профитти дыйкы минимумга. Как раз соотношение 1/2 болот экен. Так, маркет менен киребиз. Көрөлү рынок кандай иштеп берет. Так, бул жерден биздики рынок позиция стоп-лосс менен жабылып калды. Экинчи позициябыз. Так, повторный точка хада продажага кайтып эле. Вот, бул жерден кайта объем келди рынокко. Продавецтердики. Уже биздики 2.6 менен кирет экенбиз. Вот биздики зарабатывать этсек 2600 доллар, а минуска келсе 2000 доллар көрөлү. Бул жактан кайта биздики рынок стоп уже биз 3% от позиция минуска кеттик. Так, дискаунт зонаны чыйбыз үстүнкү бадан лыйкага чейин. Так, бул жерден биздики дискаунт зонага келгенибизди көрсөк болот рыноктон. Лимитка менен продажа кылабыз. Стоп-лосс үстүнкү хай, тик профит ылдыйкы минимум. Так, бул жерден 2% менен продажа кирем мен. Маркет. Так, эгерде биз зарабатывать этсек 5400 доллар, а минуска келсек 2000 доллар көрөлү. Кандай отработка көрөт рынок бизге. Так, пока позиция биздики. Ох, новости чыкты бул жерден. Мейли. Биз 5% минуска кеттик бир күнүн ичинде. Мейли, басына жетебиз шотубузду. Так. Рынокто карай турган болсок, бул жерден бизде эмне бар? Так, бул жерде рынокто биздики данный момент үстүнкү неэффективный зонага келди рынок. Новости чыкты. Так, эми мен бул жактан пока продажага модель издейм. Бул жерде карай турган болсок, рынокто пока точный модель жок. Ближайший зонасына закрып берди рынок бул жактан. И продажага объем чыгып жатат. Так, стоп-лосс ближайший фракталга коебуз. И тек профитти ылдыйкы CRT'ге коебуз. Так, соотношение 1/4 достаточно болот бизге. 2% менен продажа киребиз. Маркет. И көрөлү рынок кандай иштеп берет бизге. Так, зарабатывать этсек 8000 доллар, минуска келсек 2000 доллар. Так, данный момент биздики позициябыз пока 1% жок. 30% прибыль, скорость берели рынокко.
Старший тайфреймге киребиз и бул жактан рынокто карайбыз. Старший эмне болуп жатат. Так, старший тайфреймде рынок вивоптан разворот. М15 неэффективность. Так, бул жактан средний скользящийден коррекция. Значит, биздики бул жактан менин оюмча бир примерно бир 80% уже бул жактан тек профит алдык десек болот позициябызды. Көрөлү. Бул жерден да уже дагы бир потружение чыгып жатат продажага. Сломду көрсөк болот. Так, дискаунт зонаны чебиз. Ушул фракталды снять алса, рынок дискаунт зонага кирген болот экен биздики. Ушул зонадан реакция берсе, биз продажага экинчи точка хода менен кирсек болот. Так, пока снятие жок үстүнкү банка. Так, бул жерден байкасак, покупкага аябай слабый болуп жатат рынок. Значит, бул ликвидностька келе албай жатат. Ушул ликвидностька келсе эле рынок коррекция болуп жатат. Вот. Американский сессия чыкты. И лондонский сессия, бирок үстүнкү ликвидностьти снятие алган жок. Значит, коррекция болушу мүмкүн деп айта. Так. Вот, снятие берди. Эми биз бул жактан рынокты продажага кырсак болот. Давайте бул эме кылалы. Младший тайфреймге кирели. М5 тайфреймге и бул жактан биз позиция издейли өзүбүзгө. Слом бар. Дискаунт зонага келди рынок. Эми бул жактан биз коррекция көрсөк болот. Бул жерден ближайший неэффективный зона покупкага полностью игнор болду. Значит, бул жактан эки продавецтин күчүн көрсөк болот. Биринчиси потрясение бул ликвидностьтан коррекция алды да. Экинчиси неэффективность игнор. Кайта эле бул жактан биздики рынокто покупка и продажа кеткен неэффективный зона игнор болду. Значит, бул жактан покупательдер объем кошту кайта. Так. Агрессивный разворот. И биздин позиция ошо стоп-лосс менен алынды биринчи. Так, жакшы эмес. Бул жакта модель карайбыз кайта рыноктукун. Так, бул жерден биз продажага модель карайбыз. Үстүнкү фрактал снятие болду, SNR закреп болду рынок. Жана ошондой эле М5дан ФВГ зона полностью игнор болду. Бул зонадан биз покупка кетишибиз керек болчу, бирок эч кандай реакция болгон жок. Биринчи модель продажага. Жактан продажага киребиз. Биздики зона ылдыйкы пытылууга чейин, же болбосо CRT зонага чейин кирсек болот. Так, продажа киребиз бул жактан. Соотношение прибыль биздики 1ге 4 и 2% менен продажа кирди. Көрөлү. Бул жактан биринчи модель кирдик, дагы экинчи модель чыга турган болсо ошо менен дагы киребиз азыр биз. Пока экинчи модель чыгарайык. Экинчи модель бул биздики ближайший М5 фракталдын снятиясы. Бул жерден М5 фракталдын снятиясын көрсөк болот. Вот, снятие бар. Давайте бул жактан экинчи точка хода менен продажа кирейин. Пытылууга чейин. Ылдыйкы бага чейин эле кирейин. Так, маркет менен экинчи продажадан биз уже $6000 зарабатывать этсек болот. Көрөлү. Модель кандай иштеп берет. Американский сессия чыкты. В данный момент американский сессияда манипуляция күчтүү болушу мүмкүн толук түрдө. Так, пока биздики позициялар полностью плюста. Бул жерден дагы американский
американский сессия ближайший Лондондун фракталын снятия кылып, ылдыйкы зонасына закреп болду. Бул пока бизге жакшы, что биз дальше продолжать иштегенге. Бул жерден ближайший неэффективный зонадан продажага болгон накопление көрсөк болот. Бул жерден покупательдер ынактоодо өтүктөнгө аракет кылып жатат. Андан кийин бул жерде биздики проторговый зона бар. Биз эгерде бул жактан позициядан прибыльга чыга турган болсок, биринчи позициябыз биздики 8% плюс берет, экинчиси 6% плюс берет. Так, вообще ошондо биздики так 2 14% прибыльга чыгат экенбиз. Эгерде биз прибыльга чыга турган болсок да азыр көрөлү кандай иштеп берет. Азыр ынак келген. Вот биз уже прибыльга чыктык. Бул жактан биз 14% зарабатывать эттик. Биринчи позициябыз биздики ушул болгон. Логикасын түшүндүрүп бердим, эмне үчүн продажа кирген. Азыр бир сыр айтып берем. Экинчиси бул жерден болгон. Экинчиси бул основной вивапты пробивать эткенден кийин вот объем кошулду да продажагачы. Вот основной бул вивап себепкер болду, что мен продажа иштегенге. Так, эмне кылабыз? Биринчисин түшүндүрүп коеюн. Вот М5-дан түшүндүргөм. Эмне үчүн продажа кирген? Бул жактан фрактал снятие болгон, FVG игнор болгон, FVG айланган рынок. Бул жактан дагы SNR-га закреп болгон. И дальше биз продажа кирдик. Жана ошондой эле бул жерден FVL бар болчу. FVL SNR. Вот SNR менен FVL бирейлер ойлоп аткат белбейм. Объем соотношение прибыль ошондо бул жактан 1/4 полностью отработка берди бизге. Да, старший тайфреймге кирип карай турган болсок, бул жактан бизде H4 неэффективность бар болчу. Биринчи реакция бергенбиз. Бул жактан фрактал бир стоп алмаганбыз. Бул жерден фракталга эмес, ближайший зонага койгон үчүн стопубуз өстү. Рынок развернулся дальше кетти. Так, мага азыр так, ылдыйкы фрактал снятия болду. Бул CRT биздики H4 болуш керек, адашпасам. Вот H4 тайфреймдин CRT-си полностью иштеп берди. Давайте пока биздики, мен оюмча пока продажага иштейбиз. Объем пока продажада. Средний скользящий биздики уже коррекция берди ылдыйга. Значит, бизде азыр ликвидный зонадан вот ушул жер бар. Таргет. Так, ушул зона биз үчүн таргет пока что. H4 неэффективность жок. Так, саат 12-ге чейин, 11-ге чейин. Вот. H4 неэффективный зона бар рынокто бизде. Мен оюмча азыр рынок бул жерден жай өйдөгө чыгып, аны ушул зонадан реакция болушу мүмкүн. Дискаунт зона чыгып коебуз. Жана ошондой эле биз так поктоду киргизип коелу.
Да, биздики проторговый зона. Ушул жак экен. Эффективность үстүнкү баасы. Азыр рынокто карай турган болсок, бул жерде Ашадинде бизде CRT бар, вот. Ашадинде бизде CRT зона бар. CRT'нин үстүнкү баасы вот мына жерде экен. Эгерде модель чыкса, ушул зонага чейин покупкага кирип койсок болот. Так. Рынок дискаунт зонадан реакция бар. Снятие бар, фрактал. Бул жерден да фрактал снятие бар. СНР. Снятие бар. Лежащий, продолжение эффективности игнор. Бул жактан объем кошулуп атат эмкидей рынок азырча. Так, мындай кылам. Так, биринчи сделка мындай болсун. Соотношение прибыль 1/1. Пока. Маркетне. Вот биринчи позиция. Ушундай вот көрөлү, анда иштеп берет. Позиция. Бул жактан накопление көрсөк болот рынокто. Так. Азия өзүнүн баасын снимать этип реакция берди ылдыйга. Азиянын минимальный баасы ушул жерде. Лондондун сессия чыкты биздики. Лондондун сессия агрессивно өдө кетти. Биздики рынок тей профит менен жабыпты. Ошондо 1 сааттык CRT полный иштеп берди десек болот бул жерден. Пока биздики бул основной цель эмес. Биздики үстүнкү зоналарга келип бериш керек рынок. Так, бул жерде да биздики аштерин эффектинес пайда болуптур рынокто карай турган болсок. Бизге азыр модель чыга турган болсо, кайсы бир зонадан үстүнкү либо ылдыйкы зонадан биз уже продажага карап баштасак болот позициябызды. Объем үстүнкү максимальный баада. Пока ал жака келелик биз. Ашадин CRT'нин снятиясынан биз модель карап көрсөк болот эгерде чыкса. Бул жерден пока объемду көрсөк болот. Продажа болуп жаткан. Үстүнкү зонадан Ашадин CRT'ни байкасак болот. ПДЛга чейин иштеп көрсөк болот экен бул жерден. Азыр көрөлүчү, модель чыгат экенби? Эгерде модель чыкпаса кирбейм, эгерде чыкса кирем. Бияктан эффективность жок болуп атпайбы ылдый калганга. Ближайший интересный зона мен үчүн ушул фрактал. Так, бул жерден да уже продажа объем бар киргенге. Так. Да,
андайчы бир позиция кирип коеюн. Биринчи позицияны бул жерден соотношение прибыль 1/1 процент менен маркет көрөлү. Эгерде бул отработка бербесе, вот ошо үстүнкү фракталдын сменчасына кайта продажа кирем да. Вот отработка, ой, азгырагыла тек профит менен жабылмак экен. Стоп лосс меники рынок менин стоп лоссумду алып туруп mayli rынокто болуп турат мындай нерселер. Бул жерден дагы продажага объем көрүп жатам негизи. Вот фрактал снятия бар, зонасын закреп кылды өзүнүн ближайший ылдыйкы бага чейин чыгат мындай продажа. Бул жерде бирок биздики неэффектный зона бар экен да, покупкага кеткен. Ошол зонадан рынок чыгып ылдыйга өтө албай жатат да. Вот азыр бул жаңы трендтин башталышы болушу мүмкүн. Деп үстүнкү бага чейин. Вот фрактал үстүнкү бага чейин. Мындайчы. Так, давайте азыр. Эгерде азыр мага мындай бул жерде биздики фабала жана ошондой эле ФБГ, ближайший фрактал и ближайший фрактал. Эгерде азыр покупка объем чыкса, мен покупкага кирем. Вот чыкты объем. Пока закреп жок, бирок чыкты объем. Покупкага кирем бул жерден. Стоп лосс ближайший минимум. Соотношение прибыль 1/2. Покупкага киребиз. Маркет и көрөлү. Позиция биздики кандай иштеп берет. Так. Позиция пока убыдыкта биздики. Стоп лосско жетпей разворот болду. Американский сессия рынокто уже чыкты. Үстүнкү фракталга закреп бар. Пока позиция тренд негизи нисходящий, ближайший фракталды закреп алды. Так, бул фракталды закреп алгандан кийин рынок вот мындай болушу мүмкүн негизи. Либо ушул жерден үстүгө кетиши мүмкүн да. Деп үстүнкү бага чейинчи көрөлү. Негизи тренд биздики нисходящий, аш 4 неэффектный бар продажага. Мейли, иштеп көрөлүчү кандай болот бияк. Бул жерден безип бутап коюп салайын. 1% уже отработка берди рынок. Жана ошондой эле бул жерде неэффектный зона бар. Жана биз айтып аткан эме фракталды уже рынок снимать этиптир. Продажа карайбыз дегенбиз. Ушул зонадан рынок эгерде пробивать этсе. Вот ошол зонага келиптир рынок. Биз бутакта турат позициябыз биздики корко тургандай деле эмес. Так, бул жерден рынок уже ближайший фракталын пробивать этип закреп болду рынокко. Так, бул жерде биздики пок бар. Рынок по-любому без убытокмен жабылат экен в данный момент. Пока продажага модель чыгып жатат, продажа кылайын. Стоп лосс ближайший хай, take profit 1/2. 2% менен киребиз. Маркет. Вот. Эмне үчүн продажа кирип жатам? Ближайший фракталды снятия кылды. Реакция бар. SNR закреп болду. Жана ошондой эле үстүнкү фракталын снимать этип рынокто реакция бар ылдыйга. Значит, объем көрүп жатам. Ылдыйкы фрактал ушул зонадан эле өйдөгө коррекция алып туруп, вот кайта ылдыйга түшпөсө болду да. Же болбосо үстүнкү Лондондо максимальный баасын снимать этип туруп кайтачы
көрөлүчү. Жакшы. Так, эгерде бул позиция меники 1% прибыльга чыкса, биз убада коюп койгон жакшы. Вот. Прибыльга чыкты 1%. Алдыйкы зонада Лондондун Money базы бар. И биз убада коюп койдум. Дальше көрөлү кандай иштеп жатат бизге. Так, Лондонду полностью пробить этти. Биздики $2200 прибыльдар азыр. Бул жактан биз рынокто уже лондонский сессиянын снятиясынан кийин коррекция болуп атабыз өтөгө. Эми биз азыр мындай кылабыз. Ближайший развороттон алдыйкы минимальный бага чейин дискаунт зона чейгенде, дискаунт зона ошо биз издеп калган жакта экен. Значит, издеп калса кайта өстүгө жылдырабыз дагы. Бул толук түрдө рынок азыр объем чогулткан ушул бага келип туруп, дискаунт зонадан продавецтер чогултуп туруп, анан кайта алдыйга түшүшү мүмкүн да. Ошол үчүн биз азыр позициябызды без убыток үстүнкү бага жылдырып койдук. Ближайший фрактал вот бул жерде экен биздики. Ушул жерден да коррекция болушу мүмкүн. Дискаунт зонага келди рынок. Бул жактан объем продажага чогулуш керек. Объем бар. Пока зонага закреп болду, алдыйкы зоналарга. Вот бул жерден карайлы. Рынокто эмне болуп жатат? Дискаунт зонадан реакция бар алдыйга, бул жакшы. Ближайший фракталды снятие кылды. Коррекция бар, жакшы. Алдыйкы зонасына закреп болду. Жакшы. Так, пока закреп болбой жатат. Закреп бар. Бул жактан экинчи сделкага кирем продажага. Стоп-лоссты ближайший хайга коем. И соотношение прибыль 1/2, 1% менен позицияга киребиз. Маркетке коебуз. Парангойго киребиз. Болду, дальше көрөлү. Рынок кандай иштеп берет бизге. Бул жерден биздики рынок 91-де да новости чыгып калышы мүмкүн, жанагы сүйлөйт го. 91-де сүйлөп калат. Унутуп атамадым. Так, бул жерден ближайший фрактал снятие болду. Бул жакта продажага биздики неэффективный зона бар. Так, бул жерде биздики формула бар. Эми биздики азыр жаңы неделя ачылды. Жаңы неделя ачылганда рынок көп менен ачылды өтөгө. Пока биздики сделка өтө жакшы позицияда турган, негизи кеп полностью өтөгө разворот алып кетип бара жатат. Эми көрөлү позиция кандай иштеп берет. Ближайший продажа болгон зоналар полностью игнор болду, алдыйкы зоналар. Так, пока продажага эч кандай анализ жок. Покупкага дагы, продажага дагы эч нерсе жок. Вот ушул зонаны закреп берсе алдыйга можно продажага кайта киргенге. Продавецтерде объем болот да, ошондочу. А так пробить этпесе пока только покупка кечти. Вот пробитие бар, жакшы. Аябай сонун. Давайте продажага кирели. Стоп-лоссты ближайший фрактал алалы. Түстүнкү бага атпайм. Так, соотношение прибыль 1/2, 1% менен киребиз. Маркет менен. Азиатский сессия, вот биз американский сессияда 2 позиция алганбыз продажага, азиатский сессияда 1 позиция алдык. Ошондо биздики азыр общий стоп биздики канча? 4% стоп и 6-8% тек. Да, 1% стоп кетти биздики уже рыноктон. Бул жакта объем биздики биз ойлогондой иштеп берген жок. Жакшы, эми биз бул жактан эрте кирип алганыбыз көрүнүп жатат рыноктон. Рынок переснятияга барып туруп кайта алдыйга түшкөндө, вот могул жердеги
объемдун пробитиясына да кирсек болмок негизи. Макул. Эски ойт эткен жок ошол жерден киргенге. Бул позицияны көрөлү, азыр 1% минустабыз. Вот 4% плюсубуз биздики пока жабылык. Вот 4% плюс жабылды биздики. Бул позициябыз вот 4% плюс жабылды. Значит, в данный момент biz 3% плюстабыз. Эч кандай позиция карабайм азыр күтөм только. Эгерде модель чыкса дагы кирбейм, только күтөм. Ылдыйда биздики зона поддержка күчтүү зона бар экен. И ошодон рынок реакция берип жатат дагы. Вот ближайший Азиянын максимальный басып пробивать этип экен пока, бирок Лондон пробитие болду. Американский сессия чыкты, бул манипуляция болуш үчүн үстүңкү мааны снимать этип ылдыйга түшүшү мүмкүн толук түрдө. Ылдыйкы бааны снимать этип өйдөгө чыкмай болду, Мейли. Биз ошондо 2% плюстабыз. Мейли. Кичине жетпей калды, ликвидность кылып ылдыйда. Ликвидность дагы деле актуально биз үчүн. Дагы позиция карайбыз бул жактан. Так, бизге объемдор чийилбей калыптыр пока. Пробты алабыз. Проторговый зона үстүнкү максимальный ба. Дайте пока келген күтөлү рыноктун. Пока модель жок. Пока келди, эми рынокты жайлатабыз дагы. Бул жактан модель издеп көрөбүз. Так, биринчи модель чыкты. Биринчи модель продажага чыкты. Пока кирбей турабыз биринчи модель менен. Экинчи модель менен кирем. Бул жерден үстүнкү фрактал снятие алган жок, бирок зонасын закреп берди да, ылдыйкыча. Мейли кирбей турайынчы пока. Вот, тура отурмун. Мен бuyактан кирсем болмок да. Давайте анда стоп-лоссты ближайший коелу дагы, тек профитти. Негизи ликвидность биздики ылдыйда, вот мына жерде ликвидность бар. Давайте тек профит пока ылдыйкы бага коюп турайын. Эгерде резко келе турган болсо ылдыйга, значит мен эме кылам, позиция 1% менен кирейин бул позицияны. Резко келе турган болсо ылдыйга туртанбай да. Так, үстүнкү бага. Жок. Бул бир позиция ошо боюнча турсун. Бул стоп-лосс үстүнкү бага алып кирейин дагы. И бул как бирөөсү краткосрочный, бирөөсү долгосрочный болот да, ошондо. Бир позиция 2% менен, бир позиция биздики 1% менен. Ошондо биз бул жактан жоготсок, минуска кетсек 3% минуска кетебиз, $3000. Плюска чыга турган болсок $6000, либо и $9000, либо $12000 чыксак болот ки плюска. Көрөлү биздики позиция кандай иштеп берет бул жактан эми. Мен ойлогондой эмес, аябай слабый. Американский сессия аябай слабый. Мен күткөн эмесмин мындай американский сессиядан. Мен оюнча азыр бул позиция менен стоп-лосс менен да жабылып калышы мүмкүн. Мен вообще мындай ойлогон эмесмин. Объем берет деген жакшычы, болбой калды. Мейли эми. Көрөлү. Эгерде стоп болсо стоп болот. Биринчи стоп. Биринчи стоп бар бизде рынокто.
Ошондо биз биринчи стоп алганда 1% пока минуста экенбиз да рынокто. Так, бул жерде менде ПТЛга чейин алып келип коеюн. Экинчи позициям, биринчи стоп алгандан кийин мен позиция кирдим бияктан. Ошол позиция меники азыр 5200 прибыльда. Эгерде профит чыкса, удача уже без бутак коюп коеюн, 2% менен киргем. Вот, прибыль ошондо 5600 болду. Так, 5600, 5-6% плюс 5,6% минус 1%. Пока bir gün көтөргө эле ушундай болот. И бул позиция биздики $3600 прибыльда пока что. Биздики ПТЛ рынок ПТЛга кирген үчүн биз бу такой коебуз дагы позициябызды и дальше көтөрүп кандай иштеп берет. Пока мен үчүн ылдыйкы ликвидность актуальна. Американский сессия пока чыга элек, лондонский сессияда ПТЛны снять алгандан кийин проторговка көрсөк болот. Бул жактан покупательдер өтөгө турткунга аракет кылып жатат, а продавецтер кайта алдыга турткунга аракет кылып жатат. Так, бул жактан так, Лондондон ближайший хай снятие болду. Биздики пок азыр проторговный зона биздики ушул баада экен. Так, поктун үстүнө кайта стоп лоссду коем. Бул жакта модель издейм. Так, биринчи модель бармаган продажага. Бул жерден объем ылдыйга түштү. Закреп. Давайте 1% менен бияктан кирип коеюн. Биринчи позиция. Стоп лосс ближайший хай. Тик профитти ылдыйкы ПТЛга чейин. Маркет менен киребиз. Американский сессия. Мен оюмча бул мындай позиция өтө күчтүү позиция эмес. Азыркы позиция экинчи позициям. Бирок вот торговляга болот да киргенге. Эмнеге дегенде уже вот неэффективность бар. Бул жактан сразу отскок болгондон неэффективный зона чыкты по-любому рынокто. Лондондун снятиясы бар, үстүнкү баасы. Американский сессиядан реакция бар. Ближайший покупка кеткен неэффективный зона полностью игнор болду. Мен үчүн бул продажага кеткен объемдордун бири болуп, сетаптарымдан бири болуп эсептелинет. Вот, көрөлү кандай иштеп берет дальше. Ошондо 2-3% минус табылса, так, ошондо бияктан 4 болгондо новость чыккан турбайбы? 2% минус и 1% минус. Ошондо биздики 4% минус болгондо плюс 1,6. Там көзсүгөт да. Мейли. Жакшы иштеп аттым эле. Кызыгып, мейли азыр. Үстүнкү ликвидностьтер полностью снятие болду. Кайта эле продажа карайм бияктан. Уже карайм азыр. Уже алам азыр. Продажа уже модель чыгыптыр. Новости, вот. Стоп. Эми мондай позиция алганга туура келип калат да. Биринчисин давайте 2% менен киребиз, маркет менен. Так, көрөлү кандай иштеп берет дальше рынок эми бизге. Вивапты пробивать этип берсе жакшы болмок рынок. Накопление. Вот, уже Америка накоплениясын башталды өзүнүн ишин кайта. Мен оюмча азыр
азиатский сессияга чейин жайма зонага закрепер болсо ошо идеал болот. Так, эгерде коррекция болуп калса дискаунт зонаны белгилеп коелу. Так, бул жакта биздики объем бар. Снятие болсо биз продажага сделка карап турсак болот. Эгерде модель чыкса. Так, снятие бар. Пока позициябыз $1500 прибыльда. Что-то слабо. Азиядагы слабый болуп жатат. Рынок покупка эткен атат окшойт аябай. Негизи үстүнкү глобальный ликвидность снятие болгондон кийин бияктан коррекция бериш керек болчу да, жакшы эле сразу эле. Но ошол күнү эле ылдыйкы базасына вот бул жерге закреп берсе сонун болмок да. Азыр биздики покупательдер да кошулуп калышы мүмкүн да рыноккачы. Бул жакшы эмес. Мейли. Пока $3000 плюста позициябыз. Так, ылдыйкы ближайший зонабызга келди. Бул жакта биздики проторгованный зона болуп эсептелет. Эмне үчүн түшүндүрүп берейин. Новости чыгаардан мурда рынокто ушул жерде объемдор, мисалы үчүн крупный игроктор же болбосо чоң эме банктар билет да новости чыгат экенинчи. Ушул моментте бул жактан аябай чоң объемго киришет, либо покупка, либо продажага, либо эгерде сделкалары бар болгон болсо рыноктон чыгышат. Мисалы үчүнчү, чоң новости чыгайын деп атканда рынокточу. Вот ошол моментте бул жакта биздики күчтүү объемдор чогулат. Ордер блок деген сыяктуу нерселерчи. И рынок кийин уже новости чыгып кайта ушул зонага келгенде бул зонадан эгерде пробой этип алса рынок дальше ылдыга кетет. Эгерде коррекция берсе кайта өтөгө кетет. Үстүнкү новостинин максимальный базасын снимать эткени. Ушул зона вот 50 на 50 болуп эсептелинет да рынокточу. Эми бул жакта мен азыр данный момент эмне көрүп жатам? Мен азыр рисковать этсем болот. Азиянын фрактал снятия болду. SNR зона закреп болду. Эң жаман нерсебиз бул ылдыйкы фракталдын снятиясы. Продажага кириш үчүн жана ошондой эле бияктан эффективный зона бар. Давайте пока продажага негизи көрүп жатам бияктанчы. Кирбейм. Жөн эле көрүп жатам, вот мынакей продажа көрүп жатам. ПТЛга чейин 3% экен. Ошо идеал болмок. Бирок мен азыр башка модель издейм. Бул жактан дагы кичине уверенныйраак модель издейм, чтобы вот продажа кириш үчүн. Кайтан эффективный зона бар. Ал жактан дагы реакция бар биздики. Ылдыйкы зона переснятие болду бир сейре кайта. Так, бул жактан эми мен азыр подтверждение берсем модель карап баштайм. Бияктан кирген эмесмин позицияга. Так, переснятие менен рынокто коррекция курсак болот өтөгө. Лондон, сен кайка баратасың? По-любому Лондон, мен оюмча. Лондон либо Америка ылдыйкы түшөт, по-любому оюмча. Вот жана айтпадымбы 50 на 50 зона депчи. Бул жакта мен покупка карабай элем да, негизи позициячы. Мен продажа карап жатам анткени меники старший таймфрейм нисходящий, вот ылдыйкы ликвидность снятие боло элек. Вот ошол максатта азыр покупка карай албайм мен. Эгерде вообще кетип калса үстүнкү зонадан, анда можно караганга. Так, биздики пок каякта экен көрөйүнчү. Так, пок ушул зонада экен пока эч нерсе жок покто. Модель чыкса продажага киребиз кайта. Так, жаңы стоп-лосстун зонасы пайда болду рынокто. Закреп бар. Эмне үчүн бияктан продажа карап жатам азыр менчи? Анткени мен биякта бул ФВЛ бар экен да. Өтө кетип калышы мүмкүн экен да бул зонадан дагы рынок. Так, эми айтып берейин эмне үчүн продажа карап жатам. Вивавка тийди рынок, бул бир. Экинчиси неэффективный зона бар рынокто. Так, М1де средний скользящий отыр экен, макул. Так, Виваптан коррекция бар. Жок, Вивап болду болуп калды го айта. Discount
зонаны чыгылайын. Вот байказак рынок дискаунт зонага келди. Реакция бар ылдыйга. М5 зонада фрактал снятие бар, СНРга закреп бар. Неэффективностьтан реакция бар. Неэффективностьтан биринчи реакция берип турулдыйкы СНР зонага закреп болгонго байланыштуу мен азыр бул жактан парадайстерди кылып жатам. Единственный нерсе мага азыр мешет эткен нерсе бул покуп продажа киргенге мешет эткен нерсе бар. Единственный нерсе вот түшүндүрүп айтып берейин. Эмне бул? ФВЛ, Азиан максимальный басы, средний скользящий, М1 пока пробивать этилек. М5-дан өтүп кеткен үчүн объем азыр биздики покупкада да в данный момент. Эгерде карай турган болсок средний скользящий менен. Давайте бул жактан 1% мен пока продажа кеп турам. Эгерде закреп берсе, американский сессиядан дальше рынокты ылдыйга чейин иштесем болот. ПТЛга чейин иштейм. Так, бүгүнкү позиция пока биздики 0% проторговкабыз. Стоп кетирикпиз да эч нерседен. Пока что. Так, көрөлү. Так, биздики позициябыз стоп алып калды. Мейли. Так, американский сессия чыкты. Американский сессия иштеткен эместен биз Так, болду, продажа кирем бияктан. Биз ошондо азыр 1% минустабыз бүгүнкү эмеге. Бир анализ уже минуска кетти. Так, эми ПТЛга чейин иштейбиз. Мен азыр 2% менен кирем позицияга, уже американский сессиядан. Так, мен азыр эмне кылып жатам? Ликвидное снятие болду. Дискаунт зонага келди. Американский сессия Лондондон максимальный базасын снимать этти. Бияктан азыр средний скользящий виват дегендерге көңүл бурбай турайын. Так, эгерде мен прибыльга чыксам 5% прибыльга чыгам. Минус 1% пока что позиция меники. Вот $1,5 зарабатывать еттим азыр. Экинчи сделкаман уже бүгүнкү минусту полностью жаптым десем болот. Мы виваттан уже пробивать этип өтүп берсек, вообще идеал болмок. Виватты пробивать этип албай койдук. Вот, кайта повторно келдик. Бул жактан дагы пробивать өтө албай атабыз. Вот эми пробивать эттик. Жакшы, 3% плюстабыз уже. Могу негизи продажа киргендин себеби могу жерден единственный причина эмне болду бияктан. Единственный причина вот түшүндүрүп берейин. Буга чейинки полностью мен анализим, продажа кылган анализим буга чейинкиче объем продажага деген объемумда дискаунт зона и ближайший бул жердеги неэффективный зонаны пробивать этип салган рыноктуки. Вот ошол менен мен продажа кирдим. Американский сессияда түшүндүм. Сессиянын пробитиясы и ближайший неэффективности пробитиясы, значит болду, объем продажада бар. Американский сессия көп ойлонбойт негизи. Тарс иштейт да американский сессия. Вот келиши мүмкүн же тигиндей мындай деп андай жокпу да. ПТЛга чейин иштесемби? Ылдыйда таргет бар экен, ошо таргетке созуп көрөйүн. ПТЛга келгенде БЗБ так коюп салам да позициямдычы. Биз ошондо поктон өтүп турбуз, поктон өтүп турбуз жакшы. Вообще идеал анда поктон өтсөк. Могу Лондондун эле минимальный базасы бизге мешет болот азыр. Эгерде ушудан өтүп кетсек, вообще идеал болот. Пока коррекция. Бул коррекциядан коркпошубуз керек. Вот уже рынок уже жайлап баштады. Азиатский сессия чыгат. Азиатский сессия кайсы жака берет экен объем? Таң атпай настроение бошчу эле. Снятие бар. Вот, ликвидностьтен снятие болду. Дискаунт зона вот үстүнкү бада. Вот эми значит мындай кылсак болот да. Бул жерденчи мындай кирип койсок болот. Азиатский сессиягачы сюрприз деп туруп мындайынан продажа кирип койсок болот. Таргетке чейин 3% болот экен. Давайте
кечээ күнкү позиция боюнча бизде эмне болду? Кечээ күнү биз 1% минус менен жабылып калдык мейли анда буну пока өчүрүп турайын. Бүгүнкү позиция пока эгерде биз минуска келсек 2,6% минуска кетип кеткенбиз. Дайчы бирөөсүн жок дегенде без убытка барып турайынчы. Чтобы минуска кетип калбаш үчүнчү 4% минус эгерде бүгүн минуска келсек, а эгерде плюска кетсек ближайший 12% болот экен, ближайший профиттерден элечи. Оу май гад. Жакшы. Азия Лондондо минимальный базисный снимать этти, сразу реакция бар. Так, могу позициябыз $3600 прибыль болуптур. Буну без убытка коебуз. Ошондо биз минуска келсек 2% эле минуска кетебиз бүгүн. Лондон чыгып берсе жакшы болот эле аябай. Вот Лондон чыкты, вообще идеал Лондон. Так, жакшы, Лондон Азиянын ближайший хайын снятия кылды, реакция бар. Значит, биздин таргетке рынок келип берсе вообще идеал болот. Бул позициямды да без убытка коюп салсам, так пока без убытка койбой турайынчы. Азиянын максимальный базасын снимать этишим мүмкүн да, рынок чыкталып турду. Азиянын максимальный базасы могу жерде. Так, покты чыгып алайын, объем проторгованный зонаны. Пок, вот Азияда экен как раз. Бизде 2 уровень бар экен покто, ылдыйкы зонасы жана үстүнкү зонасы. Ылдыйкы зонасынан биз киргенбиз позицияга, реакция болгон ылдыйга. Пока биз азыр 4000, 5000, $5000, так 10000, $14000 плюс экенбиз позиция боюнча. Общий позициябыз. Бинго. 12000. Так, биз ошондо азыр биринчи позиция 6%, а плюс 6% 6% болчу да. 6600. Экинчиси плюс 6%. Азыр 12% плюс табыз пока что. Вообще идеал. Сон. Так, бул позиция биздики без убытак болду. Мен ылдыйкы либо таргетке келем, либо келбейм. Вот накемин бул позиция. Келсем жакшы, келбесем мейли. Көрөлү кандай иштейт. Американский сессиядан уже рынок бүгүн решать этип салса, новости чыкса, жок дегенде ылдыйкы новости өдөгөн либо ылдыйга чыгат да бүгүнчү. Канча уже чыганбы текке таргет? 9%, 9%. Давайте 10% кылып коеюн, эгерде 9000 бир нерсе болчу биякчы ужечи. Так, азыр байкайынчы канча менен жабылыптыр. Так, 9600 менен жабылыптыр биякчы. 9600 болгондо, так 9000, так ошондо бияка 10% кылып койсом болот экен. Ооба, бул 600 алып туруп плюс так плюс 10%. Бүгүнкүгө ошондо биз зарабатывать эттик 16,6 22% зарабатывать эттик. Машалла. Бир күндө месага 12 6. Машалла. Өзүм таң калып атам го результатка. Таңкы саат канча болду азыр? Таңкы саат 5:20 болуптур.
7:47'de 5:47'de чыгат экен. Так, 5:47'de чыкса, майдын канчада баштадым мен? Майдын 15'leri баштап турмун. Майдын 15'leri. Мен майдын эми жарымына келтирдим да мен торговляны. Вот мен уже мен бектестим бүттү. Мен азыр кичине амал кылышым керек. Бул жерден эми мен оюмча жакшы болду. Позиция аябай сонун болду. Сонун иштедик. Сонун болду бияктан. Жакшы зарабатывать эттик. Жакшы нерселерди көрдүк. Жакшы нерсе менен бөлүштүк. Канча деген опыт набирать эттик. Бияктан позициялар болду. Вот. Бияктан кичинекей ошибка позициялар болду. Стоп-лосс жетпей калган позициялар болду. Кичинекей стопто койбой калган позициялар болду. Вот мондай. Бул жерден соотношение прибыль 1:2 алып кете турган жерден 1:3 алып кетебиз деп жаднайстан стопко кеткен моменттер болду. Без опыта койбойчу. Резко өйдөп калбады эле. Бул жактан жакшы позиция алдык. Кичине созуп туруп 3% алып кое турган позиция болчу экен бул жактан. Мейли. Бул жерден жакшы стоп алдык. Новостен 2 стоп алдык бияктан. 3% сразу кеттик да. Өстүнкү ликвидностьтен снятиядан кайта продажа кирдик. Анткени основной ликвидность снятия болгон болчу бул жерден. Карай турган болсок ашадин менен. Вот, ашадин менен ошо ликвидность. Ашитерде да бар болуш керек. Вот ашитерде да основной ликвидность. Билинип турат да, көрүнүп турат рынокто бар экенинчи. Вот накопление ликвидности и резко скыл кылдык. Мен оюмча бул жактан уже биз дальше өтө кетебиз. Оюмча анализ. Боковой движение алып жатат да рынокточу. Ылдыйкы боковой движение снятие болду, эми үстүнкү боковой движение. Вот менин таргетим ушак болот. Азыр мен бектестингди токтотойм. Азыр бул бектестингди өчүрөм дагы. Кийинки бектестингден уже биз жаңы запись менен экинчи часть улантабыз. Давайте аналитикага кирип коелучу, канча зарабатывать эптирбиз бияктан. 34% зарабатывать эптирбиз. Машалла. Мага ушундай жагат да, негизичи карабай анан аягында карасаң, эгерде мен 10%, 20% болгонун көрсөмчү, мен рисковать этип баштамакмын өзүчү. Мындай баары бир кирип, мындай несерьезный карап, вот мындайча алып коесуң, анан аягында карасаң эмоция болот ишечү. Просадка болуптур, $7,000 просадка болуптур башында. Вот мынакей башында сразу сделка ачып турдум. 1, 2, 3, 4, 5, 6 позиция ачып турмун. 6 тең минуска кетиптир да. Так, РР 42%, Winrate 9 сделка плюста, 12 сделка минуста. Значит, башында 7 сделка жок болгондо, минус болуп болгондо вообще сонун болмок экен. Winrate биздики. Андан кийин минус 1, 2, 3, 4 позиция минус кетиптир. Андан кийин калгандары полностью плюс. Жакшы, жакшы негизи 42 Winrate болсо дагы биз $34,000 плюс экенбиз. 34%. Эми мындай профессионал трейдерлер үчүн, профессионал трейдерге айтсаң базар жок дейт, бирок давайте баарыңарга келик. Салам алейкум. 1 саат 14 мүнөт.